Оны сүйіп атат мына қараңызшы. Маалыматтарга караганда ысык көлдө айымдар чечинүүчү жайда заара кылып, прокладкаларын таштап кетишкен. Бул маалымат интернет желесинде желдей тарады. Сиздин оюңуз кандай? Комментарийге жазып калдырыңыз. Алдырып атам. Экинчи бияқта турат. Bunu mындай бул эгер бар жакшы санын 1000ге жеткизишкен. Санын 1000ге жеткизсеңер, ошондо гана Яндекске окшогон таксилерди чыгарасың да. Понимаете? 1000ге жеткизишкен. Ош чоң шаар. Жоқ, біз 200-ді Ошқа алып келеміз, 100-ді Бишкекке алып барабыз, 50-ні Жалауатқа алып барабыз. 5 Кыргызстанды камтыйбыз. Эмне үчүн Жалауатка 50? Анда 100 алып барабыз. Анда буяка 100-ді Жалауат 200-ді Бишкек 300 алып барабыз. Тапаным жарылып кетти дейт. Ош мэри Ош тазалыктын жетекчиси эмне үчүн кызматтан кеткенин айтты. Бүгүн 15 августта таңкы рейд учурунда Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев Супаналиев көчөсүнө барды. Көчөнү кеңейтүү иштеринин алкагында бузулган курулуш калдыктарын тазалоо жана аймакты иретке келтирүү тапшырмасын берди. Ал ошол жерде Ош тазалык ишканасынын жетекчиси Нургазы Ахматовдун эмне үчүн кызматтан кеткенин айтты. Yıldız işte otat, Faymanto işte otat, siz işte otat, Yıldızbek bir var. Sen mınday kılavuz. Sen hazır belki Nurgazı Cumhurbaşkanı ketdi, arızın жазып ketmen, işte albaydı ki kıynalıp kettim deydi. Etemden keçki ben joy albayım deydi. Al ama Ömür dostum ben kabinette oturup nazik bolup kalganda. Bu kişiler kabinetli kişiler de. Biz koşan kişileriz. O nazik bolup kalganda ken işte albayım kıynalıp kettim. Butlarım, tapanlarım jarılıp ketti deydi. Kança bir ay işledi mi? Bir ay oldu. Siz işte biz beni çok kanalda 6 ay oldu. 6 ay oldu. Bu bala достойный bala. Азыр эми бүгүн кеч болуп калды, понедельник баштап сизге эме кылабыз, пока убакыттуу кызмат аткарып турабыз. 3 ай. Урматтуу туугандар, эл мырзага зубур аябай жай жүрүп жатат. Алардын ыраазычылыгы үчүн ушул күнүгө колдон келишинче ушул балага жардам кылып туруңуздар. Ушул баланын күнүгө ушул басканы бала үчүн оор алып келип жатат. Ушул каражаты чогулуп бүтөр менен буйруса, эл мырза операцияга кеткен жатат туугандар. Ушул азыр апасынын колунда 1.600.000 сом турат. Ошондой эле 1.200.000 сом жетпей турат, 1.600.000 чогулуп, азыр ушул 1.200.000 калды. Биз сиздерге видеону чыгарып берип жеткире беребиз туугандар. Кайрымдуулук кылуу сиздерден, барыңыздардан Алла разы болсун. Ушул балага кайдыгер карабастан абалын карап туруп туугандар, колуңуздардан келген жардамды берип кетиңиздер. Реквизиттер Мухамбек П деп чыгат Мбанк, ошондой эле Сбербанк Замира Мавлянова Ч деп чыгат туугандар. Россия өлкөсүнөн которгондорго. Siz pisatelim sorakan, siz işteyiz ben bilen. Ad duşu iştep, katırıp, janağı çornaylar, poruçonlar bar ketdi. Bar ketdi. Özünüzgө ыңгайлуу иштей турган, жакшынакай, грамотный, образованный, иштин тилин билген, иштин көзүн билген балдарды алыңыз. Мен мону алып кой деп эч кимге айтпайм, эч качан айткан да жокмун. Түшүндүңүзбү? Эч качан мен айтпаймын. Мен бу жакта баары özüm kişilerim yok. Bari şurada turganlar benim kişilerim. Ben bürüğünü de aytpam, onu koyup ver, o benim tuğanım, takı oynayaptı. Özünüz karap, ыңгайлуу, işley turgan balдар alasınız. Tak, andan keyin. Социалдык тармактарда жашы 7 элек кыз уну айдап жүрөт деген видео тараган. Видеодон кыздын кичинекей кызды салып алып, уну айдап келгенин көрүүгө болот. Бул боюнча милициянын кайгылуу кызматы маалымат берип, айдоочулук күбөлүгү жок адамга унааны башкарууга бергени үчүн атасына протокол түзүлгөнүн билдирди.
Ата энең деле эмне карабайбы сени ушул кичинекей кыз сага кат берип отурулду. Мен гаиге берем по-любому ушул айдап келдиң мына. Коштаң деле айтып отуп мына. Кичинекей балдарды салып айдап жүрөт. Жана айтылган дарекке келдик. Машинаны айып корого. Киргизебиз азыр. Жарандардын кайрылышы боюнча жаш жетелек кызына автоунааны башкарып жүргөн үчүн айып короого кирип атат. Ички иштер министрлиги интернетке тараган видеодон улам тоодо квадроцикл айдагандар кармалганын билдирди. Маалыматка ылайык, алар экосистемага келтирилген зыян үчүн кармалышкан. Бейбаштык кылгандардын бири видео тасма мындан 1 жыл мурун тартылгандыгын жана ал жерден өтүү үчүн ылайыктуу жолдун жоболбогондугун түшүндүрүп, келтирилген зыян үчүн кечирим сураган. Учурда факт боюнча материалдар чогултулуп, юридикалык баа берүү үчүн тергөө кызматына өткөрүлүп берилди. Бирок ички иштер министрлиги окуя кайсы аймакта болгонун ачыктаган жок. Буга чейин социалдык тармактарда жаратылышка зыян келтирип, тоолуу аймактарда өскөн өсүмдүктөрдү квадроциклдар менен тебелеп жүрүп бара жаткандардын видеосу тараган. Бул өз кезегинде интернет колдонуучулары тарабынан сын пикирлерди жараткан. Основаниясы жалпы 1 жумада даяр болот экен. 1 жумадан кийин ал катып өзүнүн нормасына келиш үчүн 1 жума туруш керек. 1 жумадан кийин ошондо 2 жума өтөт. 2 жумадан кийин ошол биз көпүрөнү жасаганбыз, уже көпүрө даяр болуп калган. Ошол жаздан бери жасап аткан буну. Бул жерге темир көпүрөнү алып келип орнотобуз. Эми срок боюнча ошо 2 жума основаниясы туруш керек. 2 жумадан кийин 1 жума темирде монтаж болот. Ошондо жалпы 21 күндө көпүрөнү биз бүтүрүп пайдаланууга беребиз.